Эфирде өлкөлөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чалдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Саңкыраев. Саламатсыздарбы? Биримдик конушунда жакында эле жол кырсыгы катталды. Бул окуяга болжол менен күнөөкөр деп саламаттыкты сактоо министрлигинде юрист кызматында иштеген киши шектелүүдө. 3 унаа анын катышуусу менен болгон кырсыкта бакта жараша катуу жаракат алгандар болгон эмес. Кененирээк биздин сюжетте. Masa alında kendi. Masa kendi bana karavaysın. Dura. Karamazdan tepkileri tarttan, devlet saldırı O da. Ya mı? Bortoda oturam. Ha, normal. Kim oldu? Sen meni suçlu otur. Men sizde az streçli gelgen hırıldım. Sen yanına mas durmaydın ya, mas bola alıp oturasın buraya. Бул тасманы көйлөрдүн бири тартып алып биздин редакцияга жөнөткөн. 9541 мамлекеттик номуру бар Лада унаасы бурулушка кирейин деп турган Мерседести аркасынан келип сүзүп, анысы каршы жолго чыгып кетип, өз жолу менен келаткан Субарга сүзүлгөн. Карачы, эмеси да кышып калыптырмын. Sizdeki bu la? Çaldılar mı? Алар эчтеке кылбайт. Бирөөнү чакырсын, же дайыны чакырабыз. Жол кырсыгы биримдик кут жаңы конушунда орун алган. Көйлөрдүн айтымында айдоочу мас абалында унаасын башкарып жүрүп, бул кырсыктын күнөөкөрү болгон. Мен перден келип поворот включать этип, кайрылайын деп тургамда, анда эме суу болду, ошо тормозной эмечи. Үчкүнү карасам, двойной обгонда келет. Оң жагынан машиналар өтүп атты. Бул келе мен түшүп калдым. Мен келип встречный түштүм. Сиз поворотко кирейин деп атканда аркаңыздан келип сүздүбү? Поворотта мен жолдо тургам. Жолдо тургамда, поворотто включать этип, встречный келет калды. Встречный өтүп кеткенде кайрылайын деп турсам, бул артынан келип түштү. Жабыркандар жокпу? Эми ичинде машина ичинде тишимде жалбасты. Сиздикинде Меникинде нормально эле. бул машинаныкы билебиз, жабыркандар жокпу? Башымда Лада үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу дагы ордунда жүрдү. Акылбек деп өзүн тааныштырган бала өзү унаасын башкарып жүргөнүн мойнуна алды. Бирок ичкен эмесмин деп жатты. Теги машинанын ээси сизде? Эмне болду эле? Кандай кырсык эмнеден болуп чыкты? Мен жакан келип калдым, өйдө жакан. Сразу резко повороттон бере калып, мен, короче, эме кылып алдым да, маневр. Канча эки машинаны сүздүңүзбү? Жок, мен артынан эле бирөөнү түшүп калдым да. Спирт ичимин ичип алдыңыз беле? Жок, ичпейбиз биз. Аты жөнүңүз ким? Акылбек болот меники. Акылбек? Акылбазович, да. Ордуна биринчилерден болуп, айлампа жолунда кызмат өтөп жүргөн жол коопсуздук кызматкерлери келишкен. Тийиштүү адыстер келгиче деп ордундагы тартипти сактап, айдоочулардын документтерин алып коюшкан. Айтсак, документтер текшерүү учурунда Лада унаасынын айдоочусунун кызматтык көлүгүнөн башка документи жок болчу. Бул Сабиталиев Акылбек Абасбекович, бул жигиттин сураганда айдоочулук көлүгү жок болгон. Саламаттык сактоо министрлигинде иштейт экен, э? Саламаттык сактоо министрлигинде иштейм деп айтты. Только ушул удостоверениясы болгон, башка документтер, тасталган документтер башка жок, только ушул документ бар. Удостоверение өзүнүкү экен? Өзүнүкү, ушул жигит. Акылбек Сабиталиев аттуу саламаттыкты сактоо министрлигинин юристи. Мерседес унаасы алдында баратып шырыле токтотту дегени менен ордундагы далилдер башканы айтып жатты. Мисалга, анын тормоз педалын баскан аралыкты карасак, бул жол менен 20 метрдей. Андыктан унаа анын алдында баратып токтой калды дегени окшошкон жок. Мен поворотты включать этип, өзүнүн машинасы турат го. Мен мындайрактан тургам. Потому что машинанын ордунда тургансыз, э? мен мындай оңураак тургам. Себеби Могу линиянын бул жагында. Обочина менен машиналар өтөт, оң жагынан сизде кыз өттү да, авариясы күйүп турат. Ошол кыз өттү да. Эле тормозной эме звук чыкты. Раз мен күскүнө карадым. Ошол момент мени сутты. Встречныйды кое берейин деп тургансыз да? Встречный коюп бияка айрылам да. Мына өзүңөрдү да көрүп атасың, тормоздан бүтүн бу жерден баштап карап, кайрыга чейин. Эмне деген 5 скорость менен келди. Минимум 20 метр бар. 20 метр ашык.
Бул далилдерди ордуна териштирүүгө келген тартип сакчылары да чогултушту. Жол кырсыгынын картасын чийип, тормоз педалын аралыгында такташты. Даже мэр карап алып калды, жака чейин болду. Түзүлгөндөн биз карадык, мынакей көрчү. Сен Аксакал, сиз кичине эме окшотуруп албайсыз да. Если мени ошону сиз айткандай машина Аксакал. катуу үчүн, бул машина катуу үчүн токтоп калдың, жокса встречныйдичи сен тетеги кыстып, солго кадап Жок. Аксакал. Коңуз сен. Эми камерадан түштү бербесизчи? Спортзал болсо. Жеде бир документиң жок, же номериң жок машинаңда. Качай мындай бияк. Эчтекең жок. Бар эле бар бизде. Я бербейсиңби инспекторго? Бербейсиңби? Бердик инспекторго. Бар. Жок, мындай көрүнүп турбайт, тиякта тормоз берген жериңиз 20 метрден. Бүгүн эле мен таксап берем. Анткени мен бүгүн эле тока бүгүн эле мен ошо тормоздун ойунду жазып чыккан. Жок, тормоз жасатканыңызды айткан жокмун. Эмес, колонкасын бүгүн эле алмаштырдым. 5 метрде токтоп калып атпайсызбы? Сиздин тормоз берген жериңиз 20 метрден бери чоюлуп келатат да? Ну, может быть, бүгүнкү алмаштырдым да колонканы. У меня же эмелер бар да. Балдар бар. Жазаган. Айтышты. Всё нормально. Бердин тормозду. Кандай болуп калды билбейм. Азыр аны эксперттер келип өздөрү ченеп чекишет да. Өзүң билесиң да азат эми. Не первый раз мындай ситуацияда өзүң деле маалымаган. Коммуну кимге кереги бар? Ушуну. Уналар жараксыз абалга келгендиктен аларды жүктөп кетүүгө эвакуатор чакыртылды. Келген биринчи эле уна ладаны жүктөдү. Айдоочулар бийиңерди карап тургула, качып кетпей эле, мен жалгызмын деп, жалгыз милиция гай качып айдоочулар кеп болот, жок карап тургула. Келдиби кызыңыз? Тамокто да. Тамокто да байке. Жок бар. Бул унан жүктөгөн соң айыпына токтотуучу жайына сапар алышты. Өз унасын коштоп, Акылбек Сабиталиев дагы кеткен. Бирок эң кызыгы ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Спирт ичимдигин ичкен эмесмин деген бала биротулуу анысын жашырайын дедиби, иши кылып башка айдоочулардай болуп наркологияга барган жок. Акылбектин инисимин деп өзүн тааныштырган бала гана коштоп барды. Ертабы же эртат окшойбу? Телефон өчүп коет. Мен көрөчү мындай да, оставление боюнча, азыр оставление боюнча. Мен мына уже 1,5-2 сааттан бери мына саат 1,5 болду. Саат 4 болду. 4,5 болду. Протокол бирөөнөн алдым мына схема. Схеманы түзөтөм, протокол экөөнүн тең 3 машинанын тең документтери менде, протокол түзөп, как должно, протоколду түзөм өзүм протоколумду. Мыйзам чегинде калам болду. Таанмаңызды. Эчке өзүңүз көрдүңүз. Тиги айдоочу каяка кетип калды? Айдоочунун колун таптыңыздар, бул байкеси иниси да билбейт экен бул деле, алыс иниси экен. Сиз өзүңүз өтөрсүз, каяка кетип эле? Билбейм, ошо эми телефондун чалсам албай атам. Азыр пятый больницадан келишип турат, кызды алып качкан да. Калган 2 айдоочуну тең наркологиянын кызматкерлери тийиштүү текшерүүгө алышты. Жана түтүкчө үйлөө тыкмасы менен текшерилип, экөө тең таза экенин далилдей алышты. Ал эми күбөлөрдүн айтканы боюнча ичип алган Саламаттыкты сактоо министрлигинин юристи ичкен эмесмин деген бойдон жаанысын далилдеп бере албай качып кутулду. Андыктан бул иштин аягы кандай чыкты? Акылбек Сабиталиев жоопкерчиликке тартылдыбы? Тартылса ичип-ичпегендигин тастыкталдыбы деген суроолор жоопсуз калууда. Эмне кетип калдым да наркологияга келбейт? Билбейм. Кандай силер байланышып турсаңар да апаңар менен чогуу кетпеди эле, алар менен байланыштырып салып кеткен да, пятница салып тиги чоң кыздычы. Жок, чоң кызды, тиги байкеңерди айтып атам. Билбейт экенмин. Ладан машинасын билбейт экенмин. Аны менен кандай байланыш жокпу? Азыр жок, пока что. Ал жалгыз кеткен жок да, жанда сопровождающий бар да, апаңар биле, кимиңер жүрбөдү эле. Ал эми чоң кыз менен кетти го дейм. Ал чоң кыз менен кеткен жок, ал тиги эвакуатор менен кетпеди эле. Машинасы менен. Билбейт экенмин.
Кара-Балта шаарында өткөн апта кафелердин биринин конокторунун өмүрүнө коркунуч жаралды. Ага себеп бычак менен куралданып кирип келген балдарда дешет. Бул окуяга күбөлөр ордунда тартип сакчыларына да чакырып, бирок экинчилери териштирүүгө келишкен эмес деп айтышат. Биздин редакциябыз бул окуяны иликтеп көрдү. Может, телефон хоть спрятать. Сейчас к нам все. Бул тасманы Кара-Балта шаарындагы кафелердин биринин коногу тартып алган. Тасмада көрүнүп турганда эс алуучу жайдын ичине 3 бала кирип келип тамактанып отургандарды коркутушат. 3 баланын биринин жанында өзү менен кошо ала келген бычак бар экенин байкаса болот. Может, телефон хоть спрятать. Сейчас к нам все. Эң кызыгы бул кафе жабык болчу дешет. Акыркы коноктор отургандыктан улам бери келбесин үчүн деп дарбазаларын жаап алышкан. Бирок бычак менен куралданган балдар жолун таап кирип келишип, баарын тең барымтак алышат. Жолдош, sana лично запускай деттің мен кіріп. Без за***ма, қойсам ғой. Жөнмен, ұйып. Азаматтық казино поедем. Сейчас телефон отпускай. Мен лично ештекеден жөнмен. Бул окуя 3-4 мартка караган түнү орун алган. Коноктор тартып алган тасмада 3 бала эс алуу жайдын конокторун турбаалап коркутуп жатканын так көрүүгө болот. Ал гана эмес, өздөрүнүн бычагы аздык кылып, кафенин кызматкерлеринен да бычак бер деп талап кылып дагы куралданышат. Принятый келген да. Бул учурда коноктордун бири милицияга чалат. Болуп жаткан окуя туурасында кабарлап жардам сурашат. Муну уккан куралчан балдар албетте ачууланышат. Зовите милицию. Позвоните милицию, пожалуйста. Позвони. Тогда можно на улице выйти, пожалуйста. Мы свое решаем, Можно на понимаешь? улице, пожалуйста. Понимаешь? Я Нам, наверное, ничего не девушки делаю. здесь все страшно. Можно на улице? Не вызывай, говорю. Сейчас вызовем, иди на улицу. Иди на улицу. Не надо. Алима, Дина, так синчак. Ну, бебис, пожалуйста, здесь парень. Подождите. А все уже, мы сняли, мы все сняли, ага. Мы все сняли, не переживайте. А как он с ножом ходит, мы все сняли. Тартип сакчылар келет экен деп балдар кандай кирип келишсе, ошондой эле бат чогулуп сыртты көздөй чыгып кетишет. Күбөлөрдүн айтымында алардын мынтип келгенден бир бала бычак жеп, жеңил жарат алган. Это было 3 марта, примерно где-то в 12 часов ночи. Мы сидели с подругами, пели, танцевали. Зашли неизвестные люди, их было 3. Зашли, сразу вышли на танцпол. Они даже до этого не сидели, они откуда-то появились, вышли на танцпол и начали кричать парню, который сидел за аппаратурой. Он вовсе там и не диджеем, он вообще не работает. Просто сидел, он пел на тот момент. И получилось так, что он подошел к нему и попросил поставить нормальную музыку. А тот парень ответил, что он не является диджеем. И вот на почве этого и пошла драка. Парень достал нож, прыгнул ему в руку,
Мы все, естественно, испугались, потому что такое мы видели только в фильмах, когда вживую видишь, действительно страшно, даже не знаешь в шоковом состоянии, что сделать. На тот момент все, вот их было 3, все они ходили, пугали нас, угрожали, что если кто-то встанет с места, то зарежет. Вот. Ну, а вы попытались вообще вызвать милицию, сообщить как-то? Я вызвала милицию, набрала 102, вызвала милицию, мне ответил в дежурной части. Ну, он у меня спросил, сколько их человек, кто они по национальности, пьяные, не пьяные, будете писать заявление. Я на все эти вопросы ответила, сказала, да, буду писать заявление. И, в общем, они послушали и выключили. Даже не приехали. Мы ждали их, милицию мы ждали до конца, пока кафе не закроется. Они вовсе не приехали. Вот. И парни эти убежали. Мы все уже начали кричать, вызывайте милицию, нам уже страшно. Парень с ножом, который ходил, он говорил, не вызывайте милицию, все нормально, вы чего боитесь и так далее. И на этом просто ушли они и убежали. То есть милиция никак не отреагировала, да, на ваше Да, сообщение? милиция никак не отреагировала на мое сообщение. Просто они так спокойно отвечали. Хотя я им сказала, что здесь мальчики пришли с ножом, угрожают всем посетителям, что угрожают нам всем. Если кто-то встанет с места, то зарежет. Взяли нас в заложники. Милиция это все услышала и просто не приехали. Вот такая вот реакция была у службы безопасности. Күбөлөрдүн бири мунун баарын жашыруун гана айтып берүүгө макул болду. Анткени бычак менен кирип келип, баарын коркутуп, алган эмес биринин колуна сайып кеткенден кийин мага кандай чара көрүшөт деп кооптонуп жаткан кези. Эмне болбосун бул окуя орун алып, анан жардам издеп милицияга чалып, бирок экинчилери баарын угуп туруп ордуна барбай койшкан. Ал эми бул окуяга биздин чыгармачылык топ кокусунан эле YouTube каналдардын биринен көрүп калып, иликтөөгө алуу чечими кабыл алынган. Эң кызыгы бул тасмаларды жүктөгөндөр аны көпкө кармабай, ар кандай коркутуулардан кийинбей кайра өчүрүп койшкан. Бирок биздин чыгармачылык топ убагында көчүрүп алууга жетишкен. Анан кара балтаны тинтип отуруп, бул окуя орун алган кафени да тапканбыз. 12-лер чамасында болчу, түн ичинде болчу. 3 бала деген биз клиенттер баары эле жакшы отурушкан, тынч эле. Анан кийин мен болсо бар жакта турган болчумун, бардын ичинде. 3 бала дегенде ичип алган окшойт, ошо ичип алып бияка кирип келди. Бияка кирип келип эле бизге нормальный музыка коюп берлечи деп ушинтип айтып баштады. Анан жакта бала болсо диджей эмес болчу да, ал жөнүндө отурган болчу. Мен диджей эмесмин деп айтса, кийин ошо балага, тиги отурган балага келип, сен кандайча диджей эмессиң деп ушинтип сүйлөп баштады да. Сүйлөп баштаганда эле өзүм куру эме бычагын каяктан алып чыкканын билбейм. Короче, алып чыгып бычагы менен тигини кандайча сен эме эмессиң деп баштады. Анан кийин курткасына артынабы ушул жерине сайды. Курткасы болбогондо сайып кетмек болуш керек. Анан кийин жакта эки бир орус отурган болчу, эки орус болсо бияка келип мындай жардам берейин деп аракет кылышты, бирок аларды дагы аларга бутуна сайып, колуна сайып, короче, тиги эки досту дагы жардам берди. Анан кийин эмне болду? Силерден да бычак алды. Канча бычак бар? Канча балада бычак бар эле? Ошо бир эле балада чоң бычак болчу, прям чоң. Анан кийин барга келип, ошо бычак менен келип алып бизге угрожать этти да, деме дайте нож деп. Анан кийин биз болсо жакта турган эки бычакты алып эле тиги эки досуна берди, эки досуна дагы берип, эки досу да кармап алып, алар да баардыгын эме угрожать этип, бириңер эле турсаңар, мен силерди сайып чытайм деп коркутуп баштады. Бирөөлөр эмеде отургандар, ошо клиенттер бирөөсү милицияга чалса керек, бирок милицияга чалганда бизге эч ким келген жок. Ошо. Канча убакыт болуп кетти бул жакта? Бир 5-10 мүнөттөй болду окшойт. Ошо ошондой болду. Анан кийин эме эшик болсо бек болчу, куплан болчу. Анан кай жагынан киргенбиз, кирип келген билбейбиз. Аларды тааныбайбыз да, ошо внезапно эле кирип келишти. Силердин коногуңар эмес болчу? Жок, биздин коногубуз эмес болчу.
Окуя учурунда бул эс алуу жайынын кызматкерлери да бул бөлмөдө болушчу. Бирок бычакчандардан коркуп эч нерсе кыла алышкан эмес. Эң кызыгы азыр белгилүү болгондой, 3 баланын бири Жайыл районунун ички иштер башкармалыгынын кызматкери экен. Андыктан бул тасма алгач интернет булагына чыгып, кийин жоголуп кеткенине карабастан, Чүй областык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери көрүп калып, ишти териштирүүгө алышкан. Март айынын башында ошо YouTube баракчасына ошо видео жүктөлгөн. Ал видеодо ошо Кара Балта шаарында жайгашкан бир кафелердин ичинде бейтааныш адамдар урушуп аткан видеосу түшкөн. Бул тууралуу Жайыл районунун ички иштер бөлүмү тарабынан бул уруш каяктан чыккан жана кайсы кафеден чыкканын аныктоо максатында текшерүү иштери жүргүзүлүп, ошо кафенин ичинде урушуп аткан кишилердин өздүгү аныкталып, азыркы маалда түшүнүк каттары алынып, текшерүү иштери жүргүзүлүүдө. Ошо видеонун астында дагы ошо урушуп аткан адамдардын арасында милиция кызматкерлери бар деп астында жазылган. Ошол иретинде текшерүү жүргүзүлүп атканда ошо кафенин ичинде ошо Жайыл районунун ички иштер бөлүмүндө иштеген милиция кызматкери бар экени аныкталган. Анын үстүнөн азыркы маалда Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын өздүк коопсуздук кызматы тарабынан иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Чүй областык ички иштер башкармалыгы бул ишти колдоруна алып, марттын башынан тарта териштирүү жүргүзүп жаткандары менен азырынча көрүнүктүү жыйынтык жок. Ал гана эмес, бычак менен куралдангандар эс алуучу жайынын конокторун коркутуп жатканда күбөлөрдүн бири милицияга чалган деген маалыматты да жокко чыгарышууда. Айтымдарына ал түнү милицияга мындай окуя туурасында маалымат түшкөн эмес. Жана түшө турган болсо сөзсүз каттоого алынып, ордуна чыгышмак дешет. Мага берилген маалымат боюнча 102 жана ошо Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнүн номерине эч ким кайрылган эмес. Бул видеону YouTube баракчасынан таап, ошондон баштап текшерүү иштери жүргүзүлүп башталган. Демек милицияга эч ким чалган эмес деп Ошол маалда именно 102 телефондору жана Жайыл районунун нөмөт бөлүмүнүн телефондоруна эч ким кайрылган эмес. Тартип сакчылардын бул сөздөрүнө албетте ишенип тим болуп калган жокпуз. Андыктан көрүүчүлөрүбүзгө ал түнү күбөлөрдүн бири 102 аркылуу милицияга чалганын далилдеген сүрөттү көрсөтмөкчүбүз. Бул сүрөт милицияга чалган күбөнүн телефонунан алынган. Мында көрүнүп тургандай 3-нөн 4 мартка караган түнү түнкү саат 12:20да 102 кызматына чалып 1 минутадан ашык сүйлөшкөнү көрүнүп турат. Андыктан бул маалыматты алып туруп, ордуна барбай кафенин эс алуучуларынын өмүрүн коркунучта калтырып койгон тартип сакчылар учурда эч нерсе болбогондой эле иштеп жүрүшөт. Ошол эле кооптуу жагдайда калган жарандардын салыгына маян алган милиция кызматкерлери бул маселени көз жаздымда калтыруу аракетин көрүшүүдө. Бизде ошо телефон номери чалган боюнча далил бар да, ошону кандай комментарий берип атсаң? 1 минутадан ашык 102 менен ошол күнү ошол убакта сүйлөшүлгөн деген далил бар да. Азыркы маалда бул иш боюнча да текшерүүлөр жүргүзүлүп атат. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен да сиздерге кененирээк кылып маалымат бергенге аракет кылабыз. Дагы бир кошумчалай кетчү жагдай бул түнү кафеде бычак көтөрүп алып жүргөн баланын аты Урмат Руланов деп айтылууда. Жана айрым күбөлөрдүн маалыматына караганда, учурда шарттуу түрдө соттолуп жаза өтүп жаткан кези. Ал эми Бекжан Абышев аттуу бычакчан баланы коштоп жүргөн досу Жайыл райондук ички иштер башкармалыгында адис кызматында иштейт экени такталды. Үчүнчүсү туурасында биздин чыгармачылык топ маалымат таба алган жок. Ал эми ишти учурда колго алган Чүй областык ички иштер башкармалыгы Бекжан Абышев аттуу баланы өздүк кызматкер деп таанышса, Урмат Руланов аттуунун соттолгонун же соттолбогонун тактай элекпиз деп билдиришти. Бычак көтөрүп ошонун баарын баштаган бала боюнча эмне ал баланын дагы шарттуу түрдө кесилген деп айтылып атат да, эмне болуп кесилиптир, эмне статья менен ошолорду айтсаң. Азыркы маалда текшерүү иштери жүргүзүлүп атат. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен сизге кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Азыркы маалда текшерүү жүргүзүлүп атканга байланыштуу толук маалымат бере албайбыз. Текшерүү жүргүзүлүп бүткөндөн кийин толук маалымат сиздерге бергенге аракет кылабыз. Канча убакыт жүргүзүлөт текшерүү? Бул маалымат азыркы маалда ошо март айынын башында катталды. Бир өзүнүн убакыты бар. Ошол убакыты бүткөн убагында сиздерге кошумча маалымат кылып беребиз. Белгилүү ал убакыт. Мен биякта кандай түштү ошо кубка мен билбейм да ошо кайсы маалымат келинчи, ошондуктан Мынтип териштирүү иштери жүргөнү менен айрымдарынын ким экени тастыкталбай, башкаларынын тартип сакчы болуп туруп тартип бузгандардын арасында жүргөнү кызык болуп, үчүнчүлөрү элди кооптуу жагдайда калтырып, ордуна тартип сакчы жөнөтпөгөндөрү анык болуп турса да, ишти жыйынтыктоо кыйын болуп жаткандай. Ал эми бул окуяны албетте ушул бойдон жоопсуз калтырбай, териштирүүнүн жыйынтыгы менен кимиси жоопко тартылып, кимиси кандай жаза алганын, а балким жаза албай калганын дагы бир ирет кабарламакчыбыз.
Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык видео материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.